Bundan tышкары шамал энергиясын 3,3 гигаваттын тегерегинде ошондо 8 миллиард 900 миллион шамалдан эле электр энергия чыгарганга мүмкүнчүлүк бар да. Билесиңер, бизде региондордо шамал Кудайга шүгүр. Анан шамалдын станцияларын кургандан кийин өзүңөр көрүп атасыңар, интернеттен деле башка жактан анын астын колдоно берсе болот, жайытка да колдоно берсе болот. Мачтанын бийиктиги 100 метрден өйдө да, лопастары 50 метр. Ошон үчүн бардык жерлерде, Европадагы, Кытайдагы бардык жерлерде шамал энергиясы курулган жерде астында любой нерсени, даже жаратылышка колдонуп, керек болсо өсүмдүктөрдү өстүрүп атышат. Баягы бою кыска өсүмдүктөрдүчү. Ошон үчүн мына бул жерде чогулуп, ошо эгерде ушунун баарын ишке ашырып алсак, биз 16 миллиард 400 миллион киловатт саат дагы бир азыркы чыгарып аткан объемдогу электр энергияны чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар.